Садыр Нуркожоевичтин экинчи срокко келүү ниети абдан кубандырды туугандар. Маселен, кыска убакыттын ичинде кандай гана мыкты долбоорлор ишке ашты, ички тышкы саясат мыкты жүрүп жатат. Анан ойлойт экенсиң да, ушундай жан сабап, ушундай жан дили менен жакшы иштерди кылып, аракет кылып жатса да, айрым инсандар эмне кылып койду эле, өзгөрүү болгон жок, кымбатчылык басты, тиги бу деген сөздөрдү ада угат да, ада көрөт. Анан мага эмне болду, мага жетишет деп чарчап, эсоп калды болуш керек деп ойлодум эле. Жок, Кудайга шүгүр. Экинчи срокко келет экен, алдыга койгон мега долбоорлор дагы аягына чыгат экен. Кудай таалам күч кубат берсин. Туугандар, биз ойлойт экенбиз, Мерседеске чуп алып, картедж менен ары зуулдап, бери зуулдап, же болбосо суперджет менен дүйнөнүн аркы бурчуна учуп, берки бурчуна учуп, же жаңы алынган вертолеттор менен областтан областка учуп жүрсө, ой жыргал, жашоосу жыргал деп. Жок туугандар, бул чоң түйшүк. Мен муну мындай эле сезип турам. Мындай түйшүккө мен жеке чыдай албайт болчумун. Мен мойнума алам. Акылым да жетпейт бул нерсеге. Садыр Нуркожоевичка ийгилик, күч кубат каалайм. Аллахтын жардамы болгон жерде сөзсүз түрдө ушундай иштер бүтөт. Карагылачы, кыска убакытта кандай иш болду. Адамдын колуна мынча келбейт эле. Бул дагы болсо Алла Тааламдын назары түшүп, жардамы болуп жатканынан кабар берет туугандар. Алла Тааламдын жардамы болгон жерде туугандар, дүйнө жүзү душман болуп, каршы болуп турса дагы, бул инсанга эч бир зыян келтире албайт. Эгерде Алла Тааламдын назары жок, каалоосу жок болсо, жардамы жок болсо, дүйнө жүзүндөгү инсандар бул инсанга жардам берсе дагы эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жерде Аллахтын назары бар, Аллахтын жардамы бар. Мындан кийинки иштерине дагы ийгилик каалайбыз. Күч кубат жана эргүү.